Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, Кутман күнүңүздөр менен коомдук телеканалдын маанилүү маек аттуу 45 мүнөттүк түз эфирдеги көрсөтүүсү сиздердин назарыңыздарда. Урматтуу көрөрмандар, өзүңүздөр билгендей, биз кийинки учурларда Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаровдун акыркы учурда кол койгон жарлыктарынын негизинде калкка түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатабыз. Бүгүнкү биздин талкуулай тема финансы рыногун өнүктүрүү боюнча указды талкуулайбыз. Эми сиздерге түшүнүктүү болуш үчүн ушул мен указдарды санай кетейин. Өзүңүздөр билесиздер, президент өзү ордуна отургандан кийин 5 указга кол койгон, андан кийин дагы 5 указга кол койду. Ошол 5 жарлыктар мына могулар болуп атат. Муну айтып коеюн деген себебим телекөрүүчүлөрдүн эсинде болуш үчүн бүгүнкү күндө ушул 30 жылдын ичинде бушуп жетилген, иштелбей, толук элдин көйгөйүнө жарабай жаткан маселелердин баарын ушул азыркы указдарга кирди деп айтсак болот. Бул финансы рыногун мындан ары өнүктүрүү боюнча жөнүндөгү жарлык, Кыргыз Республикасында саламаттык сактоо чөйрөсүн өнүктүрүү жана калкынын жашоосунун саламаттыгын сапатын жакшыртуу боюнча чаралар жөнүндөгү жарлык, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына инвентаризация жүргүзүү жөнүндөгү жарлык, калкка мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн жеткиликтүүлүгүн жана сапатын жогорулатуу боюнча жарлык, Кыргыз Республикасынын агро өнөр жай комплексин өнүктүрүү боюнча чаралар жөнүндөгү жарлыгы. Мына ушул ар бир жарлыктын өзүндө бүгүнкү күндө аба менен суудай керек болуп турган мүмкүнчүлүктөр бар. Биз бүгүн финансы рыногун мындан ары өнүктүрүү боюнча жарлыкка талкуулоо үчүн сиздердин алдыңыздарга түз эфирге келип атабыз. Бүгүнкү студиянын коноктору Кыргызстан банктар союзунун президенти, белгилүү финансист, эксперт агабыз Абдыраев Анвар Каркевич келип отурат. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын коомчулук менен байланышуу боюнча расмий өкүлү Карабаева Аида Мырзакуловна келип атат. Урматтуу коноктор, биздин көрсөтүүгө кош келиңиздер. Убактыңыздарды бөлүп, мына бир президенттин жарлыгын ушу элге түшүндүрүү ишине бизге көмөк көрсөтүп келип бергениңиздер үчүн мен ыраазычылык билдирем. Эми мындайынан карап көрсөк, маселе негизинен тааныш, бирок маселе татаал экен. Мен указды үңүлүп карап көрдүм. Финансы рыногу деген бул өзү эмне? Анвар Каркевич, ушул бир мындай мунун ички сырткы саясатын түшүндүрмө берип кетиңизчи. Себеби биздин көрсөтүүнүн негизги максаты карапайым элибиз үчүн да бул эмне деген жарлык деп атабыз да. Рахмат үчүн, жакшы суроолор даярдаптсыз. Мен да биздин телекөрүүчүлөр менен учурашып коеюн деп атам. Могу акыркы жарлыктар президент чыгарган. Менин оюмча эң убактылуу болуп атат да, потому что любой азыр иш баштасак да, ошол жака бир финансы каражат керек болот. Ошондуктан сиз суроо берип атпайсызбы, финансылык рынок деген эмне деген? Бул только банк эмес, бул баалуу кагаздардын рыногу бар, камсыздандыруу рыногу бар, валюта рыногу бар, анын арасында банк рыногу бар. Ошондуктан эми бүгүн биз баарын айтып берсек убакытта жетпей калат. Биз жана эмеге эле токтойлук, банк системасы. Мен сиздердин айрыкча Анвар Каркевич, мен сиздин тажрыйбаңызга, анан көп жылдардан бери ушул банк системасында иштеп келаткан опуттуу эксперттик жөндөмүңүзгө ишенип атам. Ал эми Аида Мырзакуловна болсо ошол жерде кичинекейинен бери бушуп келе жатат. Ошондуктан эми 45 мүнөт албетте мүмкүн аздык кылар. Биз дагы бир жолу белгилеп коелу, маселе татаал экен. Мен ушундан баштайынчы, азыр замандын талабы болуп атпайбы? Азыр бул Кыргызстандагы банктар системасы канча пайызга санариптештирилген? Бул жолдо айта алабызбы? Биздин ушул санариптештирүү системасы түндүк системасына кошулдуңуздарбы сиздер? Биз банктын баары эле кошулду бүгүнкү күндө. Түндүк системасы менен биз келишим коюп, күндө эле иштеп атабыз. Мен баягында айтып кеттим, эң биринчи түндүк менен банк системасы баштаган, пилот проект боюнча. Эми ар кандай болуп атат да, азырда мына бүгүн бияка чыгып баратканда да бир кат келиптир түндүктөн. Биз да бир чоң кат жибердик элек, кандай катачылык кетип атат биз тараптан, түндүк тараптан, гос органдардан. Ошондуктан азыр жакшы иштей үмүт коюп атабыз. Сиз канча пайыз деп сурап атпайсызбы? Менин оюмча бир 60-70% банктар уже ишин ортодон өтүп, уже финишке жетип калды. Эми калгандары да азыр аракет жасап атат. Биз өзүбүздүн чогулуштарга да түндүк менен гос органдарды чакырып
кандай кемчиликтер кетип атат, эмнени иштешибиз керек, кандай жол менен барышыбыз керек, дайым эле сүйлөшүп атабыз да. Но ачык айтыш керек, кээ бир маселелер банктардан эмес, менин оюмча. Сөйткү могу госоргандардан катачылыктар кетип атат. Анар Аркеш, биринчиден мына өрекке санариптештирүүгө түндүккө өтүүнүн бир жакшы жери бул ачык айкындуулук болот экен. Экинчиден оперативдүүлүк болот экен, туурабы? Баардык операция бат бүтөт экен. Анан жанагы сиз айтып атпайсызбы? Эми 60-70-тин тегерегинде турабыз деп. Чындыкты айтканыңыз үчүн рахмат. Менин оюмча негизинен мына өрекке айыл өкмөттөр, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, алыскы кыштактардагы органдар ушуга подключительство айтат го деп атам да, кошула албай. Эми ал жерде бар, ал жерлери бар. Эми айыл такыр эле алыс болуп, анын деңгээли жок болуп атат, иш чара көрбөй атат деген мен деле андан алысмын. Кээ бир айыл өкмөттөр фор берип коет, кээ бир госоргандарга. Жерде мындай болуп атат да, түндүк менен госоргандардын арасында, анан биз менен да түндүк баягы мындай жөнөкөй түшүндүргөндө бир эле платформа болуп атат, алар түзмө-түз услуга бербейт. Ошо түндүк аркылуу госоргандар менен связка болуш керек. Анан азыркы убакытта биз түндүк менен договор түзүп, анан госоргандар менен да договор түзүп, ошо кичине орусча айткандай двойной эме болуп атат. Иш жүргүзүп атасыздар. Ооба, иш жүргүзүп атабыз. Ошону биздин оюбузча мурун ойлогонбуз. Түндүк менен эле бир договор түзсөк, ошо шлюз болсо, биз да азыр анан мен айтып берем, бизде кандай иштерди, иш чараларды көрүп атабыз Союз банков. Анан ошо түндүк аркылуу эле любой госорганга чыккан ошо оңоюраак болмок да. Эми азыр мен айтып атпаймынбы, бүгүн дагы бир кат алдым, бир отуруп сүйлөшөбүзгө кандай оперативдүү жөнүндө иш чараны көрүш керек. Тем более могу президентибиздин жарлыгында жүрбөйбү? Аябай особое внимание, 2-3 жеринде жүрөт. Жаңы технология, санат риптештирүү, анан жана региондорго, анан биздин жарандарга финансовый услугалар жетишүүчү иш чараларды көрүш керектер. Рахмат. Мына өрекел жарандарга жана ишкерлерге финансылык кызмат көрсөтүүнү жөнөкөйлөштүрүү деген бул негизинен ушул биздин элибиз, ишкерлер, физикалык жана юридикалык жактар күтүп жаткан нерсе болчу да бул чынын айтканда. Катаалдаштыруу. Баягы эми бир кезде өзүңүз билесиз да, Анвар байке, бир паспорт алыш үчүн 7-8-9 документ даярдачубуз. Азыр мурдакы эле паспортуңду алып барып эле алып калдык. Же болбосо үйдө туруп эле заказ берип алып атат, туурабы? Мына ушул нерсе дагы сиздердин системага кирип атабы? Мындай болуп атат да, эми банктар иштеп атат, жанагы мобильный банкинг деген бар, интернет банкинг деген бар. То есть особенно былтыр биз марттан баштап бүгүнкү күнгө чейин бир ковидтен бир балага туш келип, ошондон кичине эмес, чоң эле кыйынчылыктарды көрүп атпайбызбы? Банк системасы да ошондой болуп калды. Элдер корко баштады баргандан. Банктар бир күнгө токтогон жок. Биздин система бир күнгө, баягы наука ош тараптан башталганда бүт филиалдардын баары тең иштеп, ошо себептен азыр биз чоң аракеттерди жасай баштады да, ошол убакытта. Баягы айткандай дистанционный жана санариптештирүү аркылуу дистанционный банковский услугалар бергенге. Аралыктан, алыстан. Аралыктан офиске барбай. Анан былтыр жайында жок, жанагы удаленный май айында чыкты го, национальный июнь айында национальный банктын бир чечими чыкты, удаленный идентификация боюнча. Ошол жерден банктар азыр мына 60-70% деп атпайм, ошо банктардын арасында баары тең эле удаленный счет ача баштады, кредит бере баштады, насыя бере баштады, депозиттерди кабыл ала баштады, кредиттердин пайыздарын төлөгөнгө мүмкүнчүлүк түзө баштады. Ошондой аракеттерди жасап атабыз. Эми азыр мен жана айтып кетпедимби? Биз дагы бир чоң проектти азыр баштап атабыз да. Финансылык маркетплейс деген. Ошо жана түндүктө эле, но жерде жана финансовый услугаларды бир площадкадан жасап туруп, анан ошо площадкага кирсең, банктар менен, биринчи орунда банктар менен кызматташуу баштайлык деп атабыз да. Ошо площадкадан
биздин жарандар карап туруп, кайсы банктын условиясы жакшыраак, кайсы пайыздары төмөнүрөөк, кайсы счеттор ачуу оңоюраак, кайсы жерден долгосрочный жана инвестицияларды алган мүмкүнчүлүк бар деп туруп, ошо жерден, ошо площадка аркылуу банктарга түзмө-түз киргенге болот да. Анда экинчи этап, биз фондовый рынок менен иштейлик деп атабыз. Фондовый рынок менен. А жерден баалуу кагаз рыногу менен. А жерде жана көп компаниялар, госкомпаниялар, жана жеке менчик компаниялар өзүнүн баалуу кагаздарын дагы сатып атпайбы? Ошол финансовый маркетплейс аркылуу бизде келишим түзүп туруп, ар бир ошо эмелер менен, жеке менчик компаниялар менен эметет. Госуслугалар менен дагы. Допустим, сиз айтып атпайбы, паспорт алган. Ошо жана ГРС, эми азыр билбейм аты эмне болорун. ГРС менен дагы бир келишим түзүп туруп, паспорт аламбы, же жана свидетельство о рождении аламбы, же свидетельство, же ар кандай справкаларды ошол площадка аркылуу кликать этип туруп, сразу эле госуслугага кирип туруп, ошолор аркылуу алса болот да. Ошондой биз чара көрүп атабыз, азыр иш баштап атабыз. Бизди колдогондор дагы биздин партнерлорубуз бар. Эл аралык финансылык институттар, Национальный банк менен да иштеп атабыз. Азыр биз бир жумушчу топ түзүп атабыз. Кудай буйрса, ушу баягы бир жерден айтсам айтат, качан бул ишке ашат деп. Эми кудай буйрса, ушу жылдын аягына чейин биринчи результаттарды берелик деп атабыз. Тем более мен айтып атпаймынбы, президенттин жарлыгы аябай жакшы учурунда чыкты. Бул да түрткүч болот да. Жана госоргандарды айтып атпаймынбы? Анда айтабыз, мына президенттин указын көрдүңөрбү? Ооба. Давайте батыраак жасайлык муну. Жасабасаңар бышып жетилген маселе. Көчө эле бышкан. Эми биз кичине кечигип калдык да, эчтеке эмес. Рахмат, урматтуу телекөрүүчүлөр, биз финансылык рыногу мындан ары өнүктүрүү боюнча Кыргыз Республикасынын президентинин кезектеги жарлыгы жөнүндө түз эфирде маек туруп жатабыз. Биздин студиянын бүгүнкү меймандары Кыргызстан банктар союзунун президенти Абдыраев Анвар Карикеевич, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын коомчулук менен байланышы боюнча расмий өкүлү Карабаева Айда Мырзакуловна. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер менен биздин орток байланышты камсыз кылуучу эки телефон иштеп жатат. Биздин экранда азыр жарыяланып турган 39 23 24, 39 23 33 телефондору аркылуу банктык кызматташууну кантип жакшыртабыз, финансылык рыноктук маселени кантип жакшыртабыз. Бул калктын көйгөйүндөгү маселе экен, урматтуу телекөрүүчүлөр. Үйдө туруп онлайн менен кредит ал деп атат. Үйдө туруп бардык электрондук кошелек менен бардык төлөмдөрдү жүргүз деп атат. Бардык мурдагы баягы топтолгон чаңызган документтерди азайталы деп атат. Документтештер кыскарсын, бирдиктүү терезе болсун деп атат. Калганын биздин профессионал адистер көрсөтүүнүн мындан аркы жүрүшүндө дагы айтып беришмекчи. Урматтуу коноктор, сиздерге берүүчү кийинки суроо. Мына жаңы технологияларды киргизиш керек деп айтып атат деп белгилеп кетпедиңизби, Анвар Карикеевич? Ошол дагы бир маанилүү нерсе болуп атат да, ошо кандай технологияларды киргизебиз? Жана өзүңүз айтып аткан площадканы түшөбүз деп аткан нерсеңиздер ылайым ишке ашсын. Бул чоң нерсе да. Ошонун ичине бардык нерсени батырабыз деп атпайсыздарбы? Мына ушундай жаңы демилгелер керек болуп атат да азыр. Туура, азыр эми кээ бир банктар өзүлөрү баштады. Менин оюмча, муну системный кылыш керек да. Бүт банковский система бир площадкага алып барсак, ошондо бир жакшыраак бир эффект болот да. Анан дагы кайсы эмелерди айтсам, жаңы проекттерден азыр былтыр пандемия болуп калбадыбы? Өзүбүздүн экология боюнча көп зыянды көрүп атабыз. Аба ырайы кандай, дүйнө жүзүнүн боюнча бул маселе биринчи орунда туруп калат менин оюмча. Бүгүн болбосо эртең. Былтыр эле турган, пандемия болуп, башка жака көңүл бурулуп кетти да. Азыр бизде дагы ошондой жарыялар болуп атат. Дүйнө жүзүндө бар да. Допустим, жанагы обмен, охрана окружающей среданы, тышкы карыздарды алмаштырганга. Ошо себептен биз дагы бир жакшыраак иштерди алып барышыбыз керек да. Мына Национальный банк менен азыр бир жумуш топту жасадык. Ошо биздин идеябыз, менин да идеям бар. Жашыл инвестициялык насыя фондун түзсөк Кыргызстанда. Анан жанагы айтып кеткен алмашып
тышкы карыздарды алмашып, ошо фондко каражат түшүп, көп өлкөлөр буга аябай кызыктанып турат да. Убагында Кошмо Штат Американын президент Трамп чыгып кеткен болчу жана Парижский соглашениядан. Азыр Байден кирер менен эле айтты, жок, бул проблема номер 1, бияка кайта кирип туруп иштеш керек, каражат бериш керек, потому что эң биринчи донор Кошмо Штат Америка болчу. Ошода жаңы проект катары айтсам болот да. Азыр буга кичине биз да көп маани бербей жүрөбүз. Бул маселе бүгүн болбосо эртең, мурдагы күнү уже катуу чыгып калган болчу. Азыр Бишкекти көрүп атпайбыз. Бишкек, Ош, чоң биздин региондордогу эл кандай кыйналып атат. Просто аба ырайы да кандай болуп атат. Ошо маселелерди момундай жаңы бир технологиялар менен, жаңы фонддор менен чечсе болот. Банк системасы менин оюмча жерден өзүнүн чоң салымын кошуш керек. А бул маселелерди анан каражат топтогондон кийин, фонддор түзүлгөндөн кийин кандай жаңы банктын технологияларды колдонсо болот. Жана цифровизация, санап бериштирүү ошол технологиялар аркылуу насыя берсе болот. Жана счетторду ачканга мүмкүнчүлүк түзгөнгө биздин аракет жасайбыз. Дагы көп нерселерди жасаса болот да. Айдар Мырзакуловна, сиз ошол жерде коомчулук менен байланышуу бөлүмүнүн жетектөө менен кийинки учурларда чоң орчундуу бир жүктү тартып келе жатасыз да. Мына урекил эртеден бери Анвар Каркевич айтып атат. Биздин ушул финансы рыногун алдыга жылдыруучу бул ишкерлер. Ошо ишкерлер менен улуттук банк жана башка финанс системалары, банктар иш алып барууда кийинки учурларда эмне прогресс бар? Кандай жеңилдиктер бар? Байкай алдыңызбы? Ушул жөнүндө айтып бериңизчи. Негизи бул банк системасы экономиканы алдыга жылдыруу бул негизги максаттардын бири да. Мисалы 90-жылдардан бери, ошо эгемендүүлүктү алгандан бери негизги мыйзамдардын бири болуп ошо банк жана банк жөнүндөгү, улуттук банк жөнүндө жана банк ишкерлик жөнүндөгү мыйзам болгондо, негизи булардын ишкерлиги экономиканы баягы каражат менен камсыздоо, башкача айтканда биздин ишкерлерди жана ошондой эле жарандарды колдоо да. Анан бүгүнкү күндө негизи указдын теги айланасында ошо дагы ишкерлерди колдоо, андан ары дагы жанагындай эле ошо банктар берген кызматтардын жөнөкөйлөштүрүү ошол багытта болуп атат да акыркы жылдары. Мисалы пандемия убагында, өзгөчө карантин убагында жана ошондой эле баягы ар кандай баягы карантин убагында баардыгыбыз үйгө отуруп калбадыкпы. Бишкек шаарында дагы элдер мисалы банкка келип өзүнүн баягы төлөмдөрүн дагы төлөй албаган болду да. Ошол убакта негизи банктардын ошо мурунтан бери ошо акыркы жылдардан бери түзгөн инфраструктурасы мындай зор түрткү болду да. Анткени интернет банкинг иштеген санариптештирүү ошол жерде керек болду, Ошол жерде керек болду. Ошонун баягы негизги результаттарын ошондо көрдүк да. Башкача айтканда ошо 20-жылга чейин биздин улуттук банк менен өкмөт менен бирге, банктар менен бирге алып барган иштерибиздин баарын ошо жыйынтыктарын ошо пандемия убагында мындай көрдүк да. Андан ары дагы ошо пандемиянын убагында ошо кайсы тарапка баягы өздөштүрүш керек, андан ары кандай өркүндөтүш керек, ошол шекилде дагы мындай көрүнүктүү болду да. Мисалы деген жана Анвар Каркевич да айтпады, мисалы кредиттерди алуу жана ошондой депозиттерди алып үйгө отуруп алып жана төлөмдөрдү төлөө, мисалы коммуналдык төлөмдөрдү төлөө. Эгерде Элкарт карталарынын кармоочулары дагы жанагы атайын тиркеме бар, Элкарт Мобайл деген, жана коммуналдык төлөмдөрдү төлөө мүмкүнчүлүгү болду. Андан тышкары жана онлайн банкинг менен кредиттерди алуу мүмкүнчүлүгү да болду. Биз дагы ошол улуттук банктын укуктук ченемдик документтерин дагы иштеп чыкканбыз. Анын алкагында ошо мисалы жөнөкөй идентификация менен, мисалы деген пин-код менен эле 150 миңге сомго чейин, 15 миң сомго чейин кредит алуу мүмкүнчүлүгү болду да. Эми кечириңиз, мен ушул жерден ушуну атайын өзүнчө суроо кылып сурайын дедим да, себеби бул указдагы эң жакшы жаңылык экен да. Онлайн аркылуу үйүндө отуруп алып кредит алсак, бул эмнеси жаман? Албетте. Бирок ушуну мындай чечмелеп түшүндүрүп берсеңиздер, кандай болгон болот? Анан бул жерде жанагы салык немени коюу маселеси бар да, мүлктү коюу. Бул маселе кандай болот? Анан проценттик пайыздарын теги Анвар Каркевич айткандай, жана банктардан карап туруп кайсынысы төмөн экени боюнча азыр эми пайызы төмөн банкка кайрылат да.
туурабы? Ошон үчүн ушуну бир түшүндүрүп берип койсоңуздар, ушу онлайн аркылуу. Бүгүнкү күндө онлайн банкинг бул баягы атпаймынбы ишкерлерге негизи бардык банктардын бардык кызматтары интернет сайттарында кеңири берилген да. Мисалы мага керек кредит керек болсо, мен интернет сайтынан келе элем, мисалы керектөөчүлөргө үчүн, бизнес үчүн, же болбосо мен жеке тарап катары кандай кредиттерди алам, кандай пайызда, даже калькулятору бар да, мисалы канча пайыз, жана ошол канча каражат мен күнүгө, айына төлөшүм керек, кандай түрлөрү бар, кредиттик продуктылардын баары көрсөтүлгөн да, ошону тандап алып туруп, жанагындай онлайн кредиттерди дагы алса болот да. Негизи санариптешүүнүн жана ошондой эле акыркы азыркы учурда өнүккөн технологияларды колдонуу боюнча көп жумуштар жасалган да. Буга чейин мен жана жогоруда айтып кетпедимби, бул жанагы нак эмес төлөмдөрдү өркүндөтүү, жана ошондой эле азыр бардык жерде мисалы банкоматтарда коюлган, мисалы ошол учурда өз убагында кредиттерди алуу боюнча жана ошондой эле айлык акыларды, пенсиялар, пособиялар алуу боюнча дагы ушу пандемия убагында зор жумуштар жасалды да. Бирок бүгүнкү жана биз талкуулап аткан указ өз учурунда жана ошого чейин жасалып кеткен жумуштарды андан ары өркүндөтүү боюнча өз учурунда кабыл алынган нерсе болду да. Анткени бул указ ошо ишкерлерге жанагындай атайын шарттарды түзүү жеңилдетилген, жана ошондой эле банк системасын андан ары өркүндөтүү, жана ошондой эле жарандардын банк системасына болгон ишенимдүүлүгүн жогорулатуу ошого багытталган да. Ошол алкакта дагы биз бүгүнкү күндө иштерди жүргүзүп атабыз. Андан тышкары дагы жанагы азыр айтып кеттиңиз, сөзүңүз соозуңузда кечиресиз. Мына бул накталай эмес каражат жүргүзүү дегендин өзү эмне бул? Накталай эмес, бул орусча айтканда безналичный платежи да. Мисалы, баягы 90-жылдары эсиңизде болсо керек, мешок кылып гиперинфляция болгон убакта акча көтөргөн эле биздин ишкерлер болчу да. Ал убакта дагы жанагы ошону накталай акча кылыш үчүн дагы көптөгөн накталай акча жетпей калган да. Ошол бардык ошол практиканы эске алуу менен 2002-жылдан баштап ушу атайын госпрограмма кабыл алынганда, бул бүгүнкү күндө азыр 3-этабын ишке ашырып атабыз. Бүгүнкү күндө ошо жанагы 2022-жылга чейинки атайын программанын алкагында ушу накталай эмес акча жүгүртүү керек да. Мисалы деген бул жанагы указда дагы жүрбөйбү, ошондой накталай эмес төлөмдөрдүн баягы ошо көмүскө экономикадан чыгуунун дагы бирден бир жолу да. Мисалы деген юридикалык жактар үчүн 100 000 сомго чейин чектөө коюу да каралган да. Ушундай мыйзамды ушул указдын бир пунктун атайын ушу сиздерге арнап тур да, Кыргыз Республикасынын улуттук банкына деп атат да. Накталай эмес каражат жүгүртүүнү жакшыртуу. Бул программанын алкагында мындан ары дагы иштөө. Мисалы, ошо накталай эмес акча жүгүртүүнүн алкагында көптөгөн жумуштар жасалып аткан, жана айтпадымбы, атайын мамлекеттик программанын негизинде. Жанагындай Элкарт биздин улуттук системаны мындан ары дагы өркүндөтүү. Бүгүнкү күндө ушу 3 миллиондон ашык ошо карточкалар бар. Башка айтканда, мисалы биздин калк 6 миллион болсо, 3,5 миллион карточка бар. Демек 50% бар экен да. 50-дөн ашык пайызында буюрса дагы алат бар. Бул дагы ар бир адам алат дейм муну. Мындан ары дагы өркүндөшү керек. Ошон үчүн багында жана айтып атпайбы, жөнөкөйлөштүрүлгөн продуктыларды азыр биз калкка сунуштап атабыз. Жанагы андан ары дагы бар, жанагы бесконтакт деп атпайбызбы, мисалы пин-коду жок эле, жөнөкөй биздин карталарды. Ошондой бүгүнкү күндө 5 банк бүгүнкү күндө чыгаруу мүмкүнчүлүгүн алган. Жок, 9 банк, 5 банк дагы ошонун ишинде алкагында иш жүргүзүп атат. Башкача айтканда, биздин максат ушу мыйзамды жана ошондой эле указды ишке ашыруунун алкагында бардык биздин региондордо ушундай жанагы Элкарт, бесконтакт жетиштүү болуш керек да. Мен бир кошумча жерден кечирип койгоңуз, сөз өтүп кеткен атат да. Кошумча могу жерде сөзүнөн улап туруп сизге бир суроо берип калайынчы, антип берсем маселе өтүп кеткен атат. Бул киши айтты жанагы накталай эмес төлөмдөрдү жүргүзүү боюнчачы. Анан указда мындай бир пунктта атайын тапшырма коюлуптур сиздердин системага. Көмүскө экономиканын деңгээлин төмөндөтүү үчүн накталай төлөмдөрдү жүргүзүүдө босоголук сумманы белгилөөлөрдү караган мыйзамдын долбоорун 2021-жылдын 1-июлуна чейин иштеп чыгуу деп атат. Түшүн, бул мыйзам эбак эле даяр. Биринчи жолу мына айда айтып атпайбы, 3-этап болуп атат. Межбет комиссия мен да мүчөмүн, ошо башталдан бери. Менин оюмча эбак эле бир мыйзам кабыл алыш керек болчу да. Бул жанагы босоголук сумма деген эмне? Босоголук пороговый сумма. Босоголук сумма. Азыр мына, допустим, кредит бергенге босоголук сумма 100 000.
Biz de Nazarбаев менен сүйлөшүп атабыз, анын кичине көбөйтүш керек деп. Анан ар кандай проекттер болгон болчу. 2008-2009 жылы биз өкмөткө чыгып, ушундай закон же бир мыйзам же постановление кабыл алалык десек, тилекке каршы болбой калган болчу. Былтыр 19 жылы ушундай мыйзам уже даярданып, Жогорку Кеңешке барган болчу. Барган. Биз да ал мыйзамга катышканбыз. Мен экономика алып барган өкмөт аркылуу. Тилекке каршы ар кандай себептен бул түзмө-түз айда кичине жумшак айтып койбоду. Бул түзмө-түз жана коррупциянын бир элементи да, накталай. Жогорку Кеңеш колдобой койду бул. Жогорку Кеңеш ар кандай причина менен четке калып койду да. Азыр бул мыйзам даяр. Аны биринчи үлгү эмеселе ушул созуп менен деле кабыл алса болот. Бүт справка обоснованиясы бар, 20-жыл. Справка обоснованиясы бар, АРВсы бар, бүт Мыйзам кайсы расмий орган тарабынан сунушталат? Улуттук банк аркылуу? Азыр эми жаңы конституция аркылуу жок, былтыр өткөндө өкмөт сунуштаган. Четке калып калган. Азыр мына указ чыкпадыбы? Конкретно дата менен. Мен да сунуш киргизейин дедим элем. Бул закон мыйзам эбак эле да, аны эч жакка чойбой эле азыр алып кирсек, менин оюмча ошо. Рахмат, өзүңүз соозуңузда биз телекөрүүчүлөргө өзүбүздүн телефонду жарыяладык эле. Бир суроо бар экен, угалы. Биз сизди угуп атабыз, урматтуу телекөрүүчү. Саламатсызбы? Мен Бишкектен мен банк боюнча сүйлөп менен банктарда кичине качептин алайын койсо болмок да. Siz Айдеже siz канча пайыз менен алдыңыз эле? Мен 18% менен. Ушуну төмөндөтсө болобу деп атат. Чын айтканда бул чыныгы турмуштук реалдуу көйгөй. Азыр угуңуз сөз беребиз. Азыр угуңуз мынакей сөз беребиз. Сурооңузга чоң рахмат. Чындыгында пандемия убагында биздин экономикадагы көптөгөн кыйынчылыктарга учурады. Жана ошондой эле ишкерлер дагы, жанагындай займчылар дагы ошону эске алуу менен ошо март айында атайын чечим кабыл алынган Улуттук банк тарабынан. Ошо банктарга сунуштама бергенбизде, ошо пандемия убагында жабыр тарткан жарандар үчүн 3 айга баягы отсрочка берилсин деген. Андан кийин бул 3 ай өткөндөн кийин бул убакыт андан ары да созулган. Азыркы убакка чейин коммерциялык банктар негизи ушундай баягы арыз менен кайрылган жарандарга ушундай төлөмдөрүн жылдыруу боюнча иштерди жүргүзүп атат. Биздин маалымат боюнча ошо пандемия убагында ошо 2020 жылдын ичинде 200 миңден ашык кредит боюнча ошо 80 миллиардка жакын суммада кредит боюнча жеңилдик берилгенде, башка айтканда проценттер кайра каралып, же болбосо жанагы төлөмдөрдүн сроктору кайра жылдырылып, андан тышкары ошо ноябрь айында атайын ошо өкмөттүн дагы токтому кабыл алынган. Башкача айтканда ошол пандемия убагында жабыр тарткан жарандар үчүн өкмөт тарабынан жардам катары ошо 100 миң сомго чейинки насыялар боюнча, эгерде 2020 жылдын 1-октябрына чейин алынган кредиттер боюнча 3 айлык пайыздарын кечүү боюнча. Башкача айтканда бүгүнкү күндө ал жумуш дагы жүргүзүлүп атат. Башкача айтканда ошо 2020 жылдын декабрь айында жана ошондой эле 2021 жылдын январь-февраль айларында төлөнө турган пайыздарды төлөнбөйт да жарандар тарабынан, өкмөт тарабынан төлөнүп берилет. Бул мамлекет тарабынан берилген жардам негизи жалпы суммасы 1 миллиард 200 миллион сомго ошо мамлекет тарабынан ошо жарандарга. Кээ бир соц тармактарда жазып атышпайбы? Ошол мамлекет тарабынан ошол пайыздар жоюлбай эле, кайра
банктар кошуп туруп Ал туура эмес. негизги фондко кошуп атат депчи, основной фондко. Эгерде кандайдыр бир ушундай түшүнбөстүктөр болсо, же болбосо мисалы эме адамдар деле ар кандайдыр мүмкүн кандайдыр бир кредиттик специалисттер баягы ушу жарандарга түшүндүрүп атабы. Анткени ошондой эгерде жарандар мисалы эгерде менин укугум бузулду деген кандайдыр бир күнөөм саноо болсо, улуттук банкка кайрылса болот. Бизде атайын отдел иштейт ушу Контакттык телефон бере аласызбы? жарандардын укугун коргоо боюнча. Биздин коомдук кабылдаманын телефону 61 04 86. Рахмат сизге. Кийинки телефонду кабыл алабыз. Саламатсызбы? Биз сизди угуп атабыз, урматтуу көрөрман. Сурооңузду берсеңиз, өзүңүз тааныштырып коюңуз. Саламатсызбы? Мен Бишкек шаарынан чалып эле. Муну азыркы төгүнкү эчеге задавать этип кетти. Мен акча кредит алсам 18% менен бердим. Алдым деп, то есть банктан. А если, допустим, мен банкка сала турган болсом, жылына канча кошулат десем 6,2% дейт. А эмне үчүн мындай тең салмактуулук экөөнө бирдей кылса болбойбу? Кредит берип аткан убакта, кредит депозитке акча салып аткан убакта. Абдан жакшы суроо. Эмне үчүн элден алганда 18% менен элден шипирип алыш керек дагы, эл кайра банкка акча салса, эмне үчүн 6% төлөп бериш керек? 6% ар кайсы мисалы биздин өлкөдө азыр 23 коммерциялык банк бар. Ар бир банктын ар кандай продуктулары бар. Албетте бизнесине жараша жана ошондой эле негизги пайыздык чендери өздөрү белгилейт да, бул мыйзамга жараша ошондой. Бирок бүгүнкү күндө биздин маалымат боюнча сомдук кредиттер, депозиттер боюнча бир жылдык мөөнөткө мисалы 13% тегерегинде да 13% тегерегинде банктар кабыл алат. Эгерде чет элдик валюта болсо, андан албетте кыйла азыраак. Ошон үчүн мындай баягы кандайдыр бир депозит саларда же кредит аларда ошо жарандарга айтчу нерсе, бул ошо бардык банктарды салыштырып, кимдин баягы кандай кызматы, кандай баягы выгодный деп койсо болот, ошону караш керек да, ылайыгын караш керек да. Анар Аркеш, мен ушул жерден бир суроо сурайынчы. Сиздин эми финансылык тажрыйбаңыз абдан жакшы да. Мен негизи ачыгымды айтайын, мен сиз сүйлөгөндө аябай 30 жылдан бери угуп келатам. Анан мынау азыр Айда Мырзакуловна айтып атат. Бизде чынын айтканда коммерциялык банктар бирине бири баш ийбейт экен. Улуттук банк биздин мамлекетибиздин негизги кармана турган таянычы. Бирдиктүү банктык саясат качан жүрөт бизде? Ушу коммерциялык банктарды биз бир теске сала алабызбы? Мына азыр көрдүңүздөр, эки киши суроо берди, экөө тең 18% менен деп ыйлап атат. Андан да жогору берип коет, 22% мененчи. Анан эң кыскартып койсоң 16%. Жөнөкөй эл ага мүмкүнчүлүк болбой атпайбы? Жанагы жашоо минимум деңгээли такыр туура келбей атпайбы? Айлык акы туура келбей атпайбы? Түшүнүктүү. Эми Айда айтып кетпедиби? Банктардын ар кандай продуктулары бар. Депозит боюнча, кредит боюнча. Ошо банктардын ортосунда мамлекеттик саясат барбы? Банктардын арасында эми банктар 3 банктан 23 банктан 20сы мекеменчик банктарда. Жекеменчик банк. Шöyle мамлекеттик банк. Бирөө национальный банк кожоюну, экөө РСК менен айыл мамлекеттик банктар. Эми мындай национальный банк көзөмөл жасап атпайбы? Жок, жекеменчик банктарды теске сала алабызбы мындай шыйракка чагып? Шыйракка чакканга эми ал деле бир бизнесте. Биринчи 5 группа указда президент айтпадыбы? Ошол укугун пайдаланып атат. Жок, пайдаланган жок. Кичине эметеликтер, защита инвестиций деп. Анда рыночный подход болбойт. Анда кетип калат да. Жарымы иностранный инвестор болгондой. Антип 1% менен бергиле деп анда эч ким анте албайт. Но азыр мамлекет деле жардам берип атпайбы? Жанагы сельхоз кредиттер бар, ипотечный кредиттер бар. Анын пайыздары мына эметип көрсөк, сравнительный коңшу мамлекеттерин, допустим, эми Америка, Европа менен салыштырбай эле коелук, жерде ситуация совершенно башка. Ошол эле Россия менен, ошол эле Өзбекстан, ошол эле Казакстан менен эметсек, биздин, допустим, ипотека боюнча аябай эле конкурентный. Мына бүгүн Центробанк России Набиуллин айтып атат, 6,5-6,5% ипотекалар токтотуш керек. А бизде азыр кайта төмөндөтүп атабыз. 6-7% деп чечим кабыл алынган. Сельхоз кредиттерде ошо примерно ошондой баа менен берилип атат. Эми баарына жетишкендей
мүмкүнчүлүк жок болуп атат да, өлкөбүздө, өкмөтүбүздө мынча акча жок. Ошондуктан эми бир единый политика, Союз банков биз дагы бир эми Союз банктардын укугун коргогонго уюштурганбыз. Анан ар кандай маселе, допустим, мына пандемия болгондо банк системасы деле аябай чоң жардам берди. Жана айда айтып кеткен мероприятиядан башка түзмө-түз өзүбүздүн медцентрге, медицинский учрежденияларга, жарандарга жардам бердик. Ошондуктан эми бир тартип, кандай тартип берелик? Эми эртеңден баштап 0% менен бер десек ал жомокту. Жок, 0 менен бербесин. Бирок мындай азыркы могуреке, мисалы үчүн ипотекалык саясатта дагы ушундай нерсе көп болуп атат. Биз журналист катары көп кагылышып атабыз да. 50% төлөө деп мыйзам чыккан дегендечи. А 50%-тан азыр жогорулатып коюп атат. Ошону эл төлөй албай калып атат. Ошол эле учурда айлык өзүңүз билесиз өскөн жок. Жанагы прожиточный минимум орточо жашоо деңгээлинен эл ашып төлөй албай кыйналып атат. Бул маселелерди эми дагы бир ушул могурекил указдарга таянып, ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, бир өкмөткө сунуш киргизип, өкмөт жогорку кеңешке сунуш киргизип, ушул нерселерди анын жолдору деле бар. Сиздердей ушул системада өмүр бою иштеп келаткан сиздер бул нерсени көтөрбөсөңүздөр, азыркы жаштар көтөрбөйт. Туура, мен жана айтып атпаймынбы, биз да кээ бир проекттерди баштап атабыз. Могу ипотечный программаларды кичине башкача да иштетсе болот. А жерден да сунуштар бар, алда сунуштар бар. Мен толуктап кетейин. Ошо пандемия убагында ошо арзан кредиттерди берүү үчүн Улуттук банктагы ушу кредиттик аукциондор негизинде банктарга негиз кредиттер берилген да. Мисалы деген, анткени биз мыйзам боюнча Улуттук банк мисалы түзмө-түз жарандар менен биз иштөөгө биздин укугубуз жок да. Ошон үчүн коммерциялык банктар аркылуу жана биздин баягы дочерний компания деп коебуз, дочерний банк, Керемет банк аркылуу кредит, ошо Керемет банк аркылуу ошо биздин ишкерлерди колдоо үчүн кредиттер да берилген да. Мисалы деген 14% ишкерлер үчүн, баягы жеке ишкерлерди ошо пандемия убагында жабыр тарткан ишкерлерди колдоо үчүн 14% тегерегинде. Жеке ишкерлер үчүн, юридикалык жагы эмес. Бул эми юридикалык жактарда, жеке ишкерлерде. Андан тышкары ошондой эле жанагы айыл чарба финансирование сельского хозяйства деп коет атпайбызбы? Ошол экинин алкагында дагы кредиттер берилген. Негизи ошо экономиканы колдоо алкагында 3,5 миллиард сом тегерегинде Улуттук банк тарабынан кредиттер берилген да. Бирок ошондой эле учурда жанагы 10%дан дагы жогору болбогон кредиттер берилсин деген негизи ушундай колдоо көрсөтүлгөн экономикага. Бирок мисалы деген жана мен жогоруда айтпадымбы, кредиттик продуктылар башкача, ар кандай да, мисалы жана керектөөчү кредит деп коет, потребительский кредит. Эң кымбаты ошол да, бул дагы аз суммада берилгендиктен баягы тобокелдиги жогору да, обычно беззалоговый болот да, ошон үчүн алар мына жогору пайыз менен берилет да. Ошондуктан кандайдыр бир кредит алуунун алдын ала баардык продуктыларын изилдеп карап көрүш керек да. Жанагы сиз айтып аткан ошол пандемия учурунда берилген, сиз айтып аткан 14% менен берилген кредиттер азыркы күндө да сакталып турабы же пандемия басаңдаганда кредит жоголду? Негизи биз ошондой кредиттерди берүү үчүн жана ошондой эле ипотекалык кредиттер берүү үчүн биз жанагы биздин айтып атпаймынбы, дочерний банк ошого капиталына дагы уставный капиталын көбөйткөнбүз. Андан тышкары гарантийный фонд деп коебуз. Ошо 4,4 миллиард сомдон ашык капиталын аны дагы көбөйткөнбүз. Бул жанагы баягы күрөөсү жетпеген жарандар ушундой кредит алуу алкагында күрөө катары гарантия берип турган атайын фондда. Күрөөсү жок кредит барбы? Күрөөсү жок ба? Бар. Бул каяктан берилет? Мына 100 миңге сомго чейин көп банктар азыр күрөөсү жок. Күрөөсү жок берет. Бирок андан да кээ бир банктар өзлөрү чек коет да. Өзлөрү чек коет. Кайсы суммага чейин күрөөсү жок бергенге эми риск деп коебуз. Бир телефон бар экен, кабыл алалы. Угатабыз, урматтуу телекөрөрман. Угатабыз сизде. Алло. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Мен мына ресторнга сурап эле. Айылдан эң төмөн деп процент канча пайыз кетет айыл чарбага иштетпейинче. Биринчи суроо. Экинчи суроо, менин уулум кайнатасына кредит алып берди эле. Уулум өзү алып берди. 2020 жылы. Анан ал кайнат кредиттердин убагында айда төлөй албай калып, төлөгөн үчүн ошол мен уулумун ненесин тиги кара тизмеге киргизип коюптур. Ошо ай сайын кечигип төлөгөн үчүн.
Анан ошол биз сурасак үчтүк кийин анан ошону оңойлотуп чыгарганга болуп тил кат жазып берип, мен ай сайын төрт берем деп тил кат жазып берсе. Ошого жооп берип коюңуздар. Мындай рахмат, негизинен түшүндүк. Эми мындай да күйөө баласы кайнатасына кредит алып берген, убагында төлөй албай калган, банк кара тизмеге киргизип койгон. Эми мен төлөп берейин деп тил кат жазып берсе, ошону жеңилдетүүгө болобу деп сурап атат. Барбы ушундай жол жобо? Мен биринчи сурооңузга жооп берейин. Айылбанкта кайсы эң төмөнкү канча пайыз менен канча пайыз деп. Айылбанк негизи мамлекеттик банк. Жана ошондой биз жогоруда да айтып атпалбызбы, айыл чарбасын каржылоо проектисинде катышат. Ошол проекттин алкагында 8%-дан 10%га чейин айыл чарба ишкерлерине бериле турган кредиттерде. Андан тышкары, андан башка кредиттер уже баягы рынокко байланыштуу ар кандай болушу мүмкүн да. 14% дагы бардыр. Бул эми баягы банктын өзүнүн расмий сайтынан караш керек да. Жана экинчи суроо боюнча бул дагы ушундай суроолор менен бизге көп кайрылышат да. Кайнатасын алып бердиле, апасын алып берди, досун алып бердиле деп өзүнүн үй жайындагы күрөөгө коюп койгондагы убакыттар болот да. Негизи бирок жардам берсек болобу ушундай? Жардам берген күндө дагы, мисалы деген кайнатасы эмне үчүн өзү барып албайт кредитти? Мисалы, төлөй албайт экен. Төлөй албаса, анткени төлөй албай калды, мына эми күйөө баласы эми төлөөгө мажбур болуп атат. Анан баягы кредиттик баягы историясына дагы мына күмөн саналып болуп калды да. Анткени ушундай учурда жардам бере алабы банк? Мындай учурда эми биздин укуктук ченемдик документтерде жанагындай тобокелдиктерди баягы алдын алуу үчүн көптөгөн мындай талаптар коюлган да. Ошон үчүн мисалы банкка кайрылыш керек, ушундай түшүндүрүү менен. Бирок бул кредитный бюродо жанагындай маалымат калышы мүмкүн. Эгерде мисалы ушул жылы алынган кредит болсо, мисалы пандемия убагында төлөй албай калган болсо, жана ошо пандемия үчүн жабыр тарткан жаран болсо, мисалы биз ошо 2020 жылдын март айында кабыл алынган чечимге ылайык ошол кредиттер, башкача айтканда ошол займчылар жанагындай кара тизмеге киргизилбеши керек да. Бир суроо бар да, ортосунда сурай кетейин. Улуттук банк Кыргызстан территориясында жайгашкан бардык банктар менен түздөн түз иштеше алабы? Атап айтканда KCB банк менен. Албетте, анткени KCB банк улуттук банктан алган лицензиясы негизинде өзүнүн ишин жүргүзөт. Жана ошондой эле бардык. Эми урматтуу биздин коноктор, студиянын меймандары, бизге берилген убакыттын 41 мүнөт өтүп кетти. 4 мүнөттүн убагында мен 4 суроо бергенге аракет кылайын. Кыска жооп берүүгө аракет кылсаңыздар. Анвар Баркеевич, сиздин тажрыйбаңызга ишенип атабыз. Биринчи, могу насыя алуучулардан салык албай койсок болобу? Же бар же жок эле деп айтсаңыз. Ооба, указда жүрбөйбү азыр. Указда жокко чыгарыш керек деп атат. Могу Россия Кыргыз өнүгүү фонду менен бирдикте кластердик продуктуларды ишке ашыруун жакшыртуу деп указда тапшырма коюлуптур. Туп-туура. Бул биргелештирүү деген сөз да, туурабы? Ооба. Азыр андай иштер деле болуп атат. Но не только российский фонд менен, азыр өзү жана иштеп аткан ишмерлер менен деле ошо иштесе болот. Мен да бир сунуш киргизип аттым элем жана региональный банктар боюнча. Бул жерде менин оюмча бүгүнкү күндө элибиз, жарандарыбыз кичине кыйналып атат. Ошон үчүн чоң проекттерди түзүш керек да. Президент айтып атпайбы? Чоң кластерный проекттер түзүш керек. Мына жакында эле балыкчыда чоң мясокомбинат ачылып атат, итальянский. Бул жерде жумушчу орун пайда болот. Эл эми мындай карап көрсөк 100% элибиз бизнес алып бара албайт. Бирөө жазуучу, бирөө мугалим, бирөө ишмер, бирөө госслужащий. Ошондуктан могу ишмер элибизге жумуш орун эметип туруп, анан өлкө өкмөтүбүз буларга ипотечный кредиттерди жардам бериш керек. Үй маселесин чечиш керек. Образование маселесин чечиш керек. А калган ишмерлерге эми көп болсо бир 20-30% ишмер кыйын мен дегенде. Ошолорго жардам бериш керек. А баарына 100% камсызданганга банктар деле кластердик түшүнүктөгөнүнө келгенге караганда азыркы учурда эми мына президенттик тандоого башкарууга өтүп ушул учурда финансы министрлигине болуп көрбөгөндөй бийлик тийди азыр. Бардык структура ошонун колуна барды. Эми ушул нерседен бир жакшылык үмүт үзөлү. Тилекке каршы бир кыскача суроо калды эле, берип калайын. Айдар Мырзакуловна, кыска жооп бериңиз. Ислам банкынын эл аралык мыкты тажрыйбаларын ишке киргизүү жана ислам терезелерин ачуу дегендин өзү эмне?
Негизи бүгүнкү күндө мындай мүмкүнчүлүк бар. Бизде ислам терезелери бар банктар иштеп атат бүгүнкү күндө. Анан муну андан ары дагы баягы өздөштүрүү, башка жатканда өнүктүрүү жана ошондой эле ушу ислам банкы боюнча иш алып барам деген инвесторлорду банк системасына тартуу. Рахмат. Бул эми биздин элибизге бир жеңилдиктерди алып келип атат да, туурабы? Албетте. Урматтуу телегөрүүчүлөр, убакыт деген эми бизге баш ийбейт экен. Биз абдан, чынын айтканда, өкүнүү менен ушул көрсөтүүнү бүтүп атабыз. Абдан элдин керегине жарачу көп суроолор бар эле. Таптап айтайын, ушу 40 суроонун тегерегинде суроо түшүп даярдандык эле. Ушунун тилекке каршы убакыттын аягына бүтпөй калдык. Бизде бүгүн конокто Кыргызстан банктар союзунун президенти Абдыраев Анвар Каракеевич, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын коомчулук менен байланышы боюнча расмий өкүлү Карабаева Айдан Мырзакуловна болду. Кайрадан көрсөтүүдөн жолукканча саламатта болуңуздар. Бардык ушул биз кылып аткан указ Кыргыз Республикасынын жарлыгы сиздердин кызматыңыздарда.